Урматтуу Үмүт ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү, сиздерди түш өткөн ар түрдүү маселелерди элге жана бийликке жеткирүү үчүн ээлүүнү берүүсүнү WhatsApp аркылуу видеого тартып жөнөтсөңүздөр болот. WhatsApp номерибиз 0553 94 94 84. Ээлүүнү сиздер үчүн иштейт. Казакстандын күч органдары чек ара аймактарында контрабанда менен алектенген уюшкан кылмыштуу топ мүчөлөрүн кармоо үчүн жүргүзүлгөн атайын ири операцияда кармалган эки кыргызстандыктын бири Жогорку Кеңештин депутаты Дамирбек Асылбек уулу экенин айрым жалпы камалымдоо каражаттары жазышууда. Белгилей кетсек, атайын операция 15-16 февраль аралыгында Алматы, Жамбыл жана Түштүк Казакстан облустары менен Алматы шаарында жүргүзүлгөн. Натыйжада 29 шектүү адам кармалган. Алардын арасында бажы жана укук коргоо органдарынын өкүлдөрү, брокерлер, ортомчулар, криминал өкүлдөрү жана эки Кыргызстандын жараны болгону айтылат. Бул боюнча Тышкы иштер министрлиги тактап жатканын билдирди. 16 февралда ыкчам түрдө Казакстандын консулу Ерлан Абишев министрликке чакыртылып, Кыргызстандын эки жараны кармалганын тастыктоо же төгүндө ошондой эле тастыкталса ким экенин аныктап, эмненин негизинде кармалганы боюнча маалымат алуу үчүн Тышкы иштер министрлигинин нотасы тапшырылды. Казакстан тараптан маалымат күтүп жатабыз деп билдирди маалымат кызматы. Кыргызстандын министрлиги жана дипломат өкүлчүлүгү бул маселени көзөмөлүнө алган. Ал эми Кыргызстан фракциясынын депутаты Алмазбек Ергешев кесиптешинин телефону өчүп болуп жатканын айтты. Байланышка чыкпай жатат. Фракция лидери Алмазбек Батырбеков бул боюнча кабары жоктугун айтты. Азырынча эч нерсе дей албайм. Ал Казакстанда жүргөн же жүрбөгөнүн билбейт экенмин, деди Ергешев. Шаардык милиция сөгү Бишкекте табылган 30-35 жаштагы азиат тегиндеги аялдын ким экенин аныктоого жардам берүүнү өтүнөт. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынан билдиришти. Белгилери: бою 169 сантиметр, арык чырай, чачтары карага боелгон. Оң колунун чыканагынан ылдыйраак жеринде диаметри 5 мм жеткен меңи бар. Үстүнө көк түстөгү кыска көйнөк, тизеден келген кара пальто, бутунда кара түстөгү замша өтүк кийип жүргөн. Мындан тышкары көк таштары менен сөйкөсү, кулону менен моюнга салган чынжыры жана шакеги болгон. Милиция бул аял жөнүндө кандайдыр бир маалыматы бар жарандарды маркумдун ким экенин аныктоого жардам берүүсүн суранат. Ал үчүн 0552 10 21 43, 0702 61 64 96, 0553 10 28 21 номерлерине же 102 кызматына кайрылыңыздар. Бишкек Ош-Уна жолунун айдоочулары жолдун абалына нааразы болушууда. Мынакей өтмөктүн перевалы, бир дагы подсыпка жок, дей башы иштеген жок. Жол пробка, машиналар бүктөлүп калган. Жете элекмин азына, жетейин деп калдым. Бир фура келип бүктөлүп калган экен. Ылдый жактан да өтпөйт, өйдө жактан да өтпөйт чоң машиналар. Турабыз. Улар эмнени карап жүрөт, ким билет. Ошон үчүн айлык алып атышат да, ошон үчүн нан жеп атышат. Жолго бир подсыпка кылып койсо жакшы болмок экен. Бир дагы подсыпка жок жолдо. Жол көк жылтаң, муз. Балдар, мынакей өтмөктүн перевалында турам. Айда бер. Бир фура бүктөлүп калды, жолдун трассанын ортосунда турат. Өйдө кеткен машиналарда пробка, ылдый кеткен машиналарда пробка. Только жеңил машина обочный менен айдап атат. Обочный чоң машина өтө албайт. Машинаның баары эле турат мына, көрдүңөр, тизилген бойдон. Жолдо вообще подсыпка жок. Водительдер өздөрү фура турган жерге ошол жерге подсыпка кылышыптыр. Жеңил машиналар тыгылбай кетсин деп ошол эле. Башка эчтеке жок азыр. Турабыз жолдо. Чүй районунун Садовое айылынын тургундары берүүбүзгө кайрылышкан. Алар таза суу маселесин чечүүгө тиешелүү тараптар көңүл буруп коюусун өтүнүшөт. Урматтуу Соромбой Шарипович, сиздерге Чүй районунун Садовое айылынын тургундарынын бир кайрылуусу. Бүгүнкү күнгө чейин бул суу маселеси аябай көйгөйлүү маселе болду. Өзүңүздөр көрүп аткандай эле бул суу коломкадан чыгып, труба менен ылдый жакка кетип атат. Эс тарткандан баштап, акыл эскиргенден баштап суу ташымай аябай көйгөйлүү бир маселе. Ушуну бир өзүңүз баш көз болуп карап чечип берип коюңузду өтүнөбүз.
Урматтуу Үмүт ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү, сиздерди түш өткөн ар түрдүү маселелерди элге жана бийликке жеткирүү үчүн ээлүүнү берүүсүнү WhatsApp аркылуу видеого тартып жөнөтсөңүздөр болот. WhatsApp номерибиз 0553 94 94 84. Ээлүүнү сиздер үчүн иштейт.